Кутман Дөнүмүрдөр менен барыңыздар байкагандай эле стористе көрүп жатасыздар. Мен Ош шаарында жүрөмүн. Жана да бош убагымда ушул бүтпөй калган заказдарымдын алып келгенмин. Дагы да мындан дагы башка заказдарым бар. Аларды кыркып алып келгенмин. Буну жасап атып мен азыр нени эстеп кеттим. Бала кезибизде атам раматылык газеттен эле ортосун тешип туруп биз лампочка илип койчу лабырчыны лампочкага бир жагына жарык түшпөш үчүн уктаганга удобный болуш үчүнчү. Кичинекей үкам бар болчу ал маалда. Ошондой эле биздин гүл чырактарыбыз дагы ошондой пайдалуу эффект берет. Кимдин кичинекей бөбөгү болсо, ошону кеч кыйналбай туруп эмизет жана карайт. Жана да буга кимге белек берсеңиз жакшы сонун маанай тартуулайт. Жана да күндүз үйүңүздүн көркүн ачат. Ошондой карасаңыз аябай кандай сонун нерсе. Өзгөчө бул изолондон жасалат. Мен ушинтип аркылуу свет кылып койдум. Сиздин каалооңузга жараша, сиздин табитиңизге жараша да жасап беремин. Буюрса, заказдар биринин аркасынан бири болуп атат. Мен ушулду дагы обучение кылыңыздар, бериңизчи, окутуңузчу дегендерге бир аз шашылбай туруңуздар. Жана кечээ бушка келатканда бир кыз аябай суранды. Мен жөнөкөй болсо деле прямой эфир кылып деле болсо деле үйрөтүңүз дейт. Анан мен бир аз сабактарым бар, окууларым бар. Анан тем более полностью инструменттерин алып келбедим да бул жаккачы. Жөн эле кыркып даярдап эле алып келгенмин. Анан өзүңдүн рабочий местаң болсо аябай спокойно отурасың. Тем более бирөөдүн үйүндө, квартирада отурсаң, андай обучение өткөрүш дагы бир аз кыйын. Ошондуктан мастер-класс дагы болот буюрса, ошондой гүл чырактарды дагы үйрөнөсүздөр, жана заказ бериңиздер ага чейин. Жакындарыңызды сүйүнтүңүздөр.